Туғандар, мынау Ош шаарындагы Краснофлот көчөсү, Черемушка, тагыраак айтканда бул жерден Черемушканын Радомго кеткен жолу. Мынау жолдон мындай кылып базы өткөн. Мынау жерге суу тартып өчкөнбү же канализация кылып коюшканбы белгисиз. Бу жерде жашаган адамдардын айтышы боюнча мынау жерде мусор койгон тазалыктын жери бар экен. Ошол жерден алып чыгышкан дейт. Ош шаарынын мэриясы муну караштырып, бул жерге балдар, эгерде садикке балдар өтө турган болсо, бул жерге лежачий полицейский кылып коюш керек да. Мындай жолдун бардыгын чыгарбай. Караңыздар. Мен ойлоп аттым эле, бул жерден бир нерсени суу, канализация, же бир нерсени мына садикке тартып өткөнбү, же мына курулуш компаниялары тартып өткөнбү деп ойлоптум. Ошо бу жердеги жашоочулардын айтышы боюнча мына жерде мусоркана бар экен, тазалыктын. Ошонун сапынды сууларын ушул жака агызып койгон дейт. Эми канчалык деңгээлде туура билбейм, бирок тиешелүү органдар буну такташ керек. Жол мына ушундай абалда да. Ичкери кирип кеткен, садик тарапка кирип кеткен жолду айтпай эле коюлган. Чекелерин караңыздар, бардак. Машиналардын токтоп, ушундай болуп өтөт да. Анан мына жолдун негизи эле бул жактарды эле моундай болуп яма болуп чукулуп калган жерлери бар. Тугандар, лотоктор жок десе мусор. Бул жагы дагы мусор. Оштун мэрия айтмакчы, бардак, бар жагы бардак. Шаардын центри деген жерлерден могул жерден оор жүк ташыган машиналар өтөт. Мына курулуш компаниялар талканын чыгарган жолдор мына. Жанчылык мына жерлерчи асфальт укаланып кеткен да. Мына лоток жок бу жерде. Бу жакта турбаларды койгон, сынык нерселерди. Анан мындай кылып, аягындай кылып айылда бакты жамагандай кылып, эптемелеп жамап койгонбуз да.